Assalamu алейкум достор, баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун кекс пирог жасайбыз. Баарыңыздар биз менен чогуу жасаңыздар. Эң алгач бизге сливочный масло, сметана, сүт, разрыхлитель, сахар, жумуртка жана ун керектелет. Менде ушундай форма, кекс формасы. Ушул убакта биз духовкабызды күйгүзүп коебуз. Эң алгач биз жумурткабызды, сахарыбызды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң биз сливочный маслобузду салып, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алган соң биз эми сүтүбүздү куюп, андан кийин сметанабызды салып, эми дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алган соң биз унубузга разрыхлительди кошуп, 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө бизде унубуз электен өткөрүлүшү керек. Андан соң экинчи бөлүк унубузду салып алабыз. Дагы жакшылап аралаштырабыз. Эми үчүнчү бөлүк унубузду салып, дагы жакшылап аралаштырып, бир массага келгиче жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде ушундай коюу масса болушу керек. Ушинтип жакшылап аралаштырып алсак, бизде ушундай сонун масса болот. Эми биз дайын болгон массабызды идишке салып, ысып турган духовкада 160 градуста 30-35 мүнөт бышырып алабыз. Бардыгын тегиз жакшына кылып салып алышыбыз керек. Бизде пирогубуз дайын болду. Ушундай сонун пирогду эми биз сыртын калагындай кылып коздоп алсак болот. Мен шоколад менен коздоп алдым. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Дамы аябагандай сонун. Каналыма катталганды жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.